Талас облусунун Кара Бура районунун Акжар айылында сел жүрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдайт. Алардын билдирүүсүндө сел турак үйлөрдүн короолорун жана ички чарбалык унаа жолдорду каптады. Çıkıp geçişler mümkün. Жыйырма биринчи июль күнү кечинде Ысык Көл облусунун Балыкчы Ананьева Каракол автожолунда Lexus жана Mitsubishi машиналары кагышып, 5 киши мүрт кетип, дагы 5 киши жаракат алып, аймактык ооруканага жаткырылды. Чырпыкты айылында болгон кырсыкта каза болгон 5 киши тең Mitsubishi автоунаасында бара жатышкан. Ошол жердеги көйлөрдүн айтымында Lexus үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу мас абалында болгон. Ошол планта жактан келаткан балыкчыны көздөй. Ошол чырпыктыга прям кире беришинечи. Ошол жактан ката авария болуптур. Mitsubishi Galant менен тиги Крузак бар. Lexus 470 көңүрөс. Ошол Lexus'тагы водитель мас экен. Галанттагыны 5 киши болчу экен, Mitsubishi Galant'та 5 киши. Ошо айылдык байке экен, чырпыктыда жашаган Нурлан байке деп болуш керек. Ошо бирөө айтып калды, ошо 5 отан кетти дейт, машинаданчы Mitsubishi Galant'та. Бирөөсү айтып атат, экөөнү скорый алып кетти депчи. Скорее 5 отан кетип калды болуш керек. Машинанын состояниясы вообще болбой калыптыр. А тиги Крузактын водители мас, ошо машинасынын артында отурат алды. Мас деп айтып атышат, мен кирген жокмун, көргөн жокмун. Мындай көрдүм, ичинде отурганынчы бирөө. Расмий маалыматка ылайык, 2021 жылдын алгачкы 5 айында Кыргызстанда 2768 жол кырсыгы катталып, 233 киши каза болду, 4000ден ашык адам жаракат алды. Бул сандар былтыркы жылдын 5 айына салыштырмалуу дээрлик 50%га көп. Машина тапкала болуп койду. Таптан көч. Өтөндө тең торун болгон. Парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, саламаттык сактоо комитети жыйында той топурларда маркумду акыркы сапарга узатуу ырым-жырымдарын тартипке келтирүү жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда кабыл алды. Документтин автору депутат Улукбек Ормонов документтин максаты тууралуу баяндама жасады. Жерлерде дин өкүлдөрү менен чогуу элдик демилге кылып, өз алдынча чектөөлөрдү киргизип жатышат. Бирок ал кээ бир аймактарда колдоо тапкан жок. Адамдар бул эмне мыйзам беле деп айтышууда. Долбоордун максаты коомдогу теңсиздикке да чекит коюу аракети, деди депутат.